Ассаламу алейкум туугандар. Өнүкпөгөндүн дагы бир себептери бар. Анын себептери оңой эле. Көп кугуштардын эле окмуш кылып асмандан алып, монтип бир звуктарды жазап анан айтат экен да. Мен мындай эле айтайын. Мындай эле укула. Адам өзүнө чоңойгондон кийин өзүнө тапшырма бербей калат. То есть мурун ата энеси тапшырма берчи, агайы тапшырма берчи, университетте бирөө тапшырма берчи. Анан ошо боюнча эле жоголот. Анан өзүнүн социальный ответственностьындай жоготуп кетет да. Анан как все антип агылып жүрө беребиз. Ошондуктан күндө кечинде өзүңөргө тапшырма бергенди үйрөнсөңөр, акылыңарга. Өзүңөр эртең эмне кылайын мен депчи. Адам сөзсүз өнүгөт. Анткени адам эч качан өзүнө бирөөнү ушактайын деп тапшырма бербейт, бирөөнү жамандайын деп тапшырма бербейт, бир көрө албастыгымды өркүндөтөйүн деп тапшырма бербейт, ичкүйдүүлүгүмдү дагы алдыга жылдырайын деп тапшырма бербейт да. Эмнеге? Анткени алар по природе кирип калган нерселер да. Адамдар менен аралашып жүрүпчү. Анан ошону эле чыгара беребиз биз. Ошону чыгара бергендин айынан ичибизге жаман нерселер кире берет, жаман нерселер толо берет, ойду жаман нерсе баса берет да. Анан өзүңөргө тапшырма бергенде адам бүгүн моуну кылдым, эртең мындан көбүрөөк кылайын деп тапшырма бересиң. Бүгүн моуну бул жерге бардым, эртең андан көбүрөөк жерге барайын дейсиң. Бүгүн бир план жаздым, эртең 2 план жазайын дейсиң. Бүгүн бир 2 барак китеп окудум, эртең 3 окуйн дейсиңер да. Анан аны кийинки видео айтайын, ушуну обобщать этип бүтүрүп коеюн. Анан ошондо адам өнүгөт. Адам өсөт да. Жөн эле жана кугуштардын кугус, укмуш нерселердин укпай эле, жөн эле өзүңөргө күндө жатаарда, эртең менен турганда өзүңөргө тапшырма берип, ошол тапшырманы аткарып койсоңор эле сөзсүз түрдө өсөсүңөр. Айтып атпаймынбы? Адам өзүнө өзү тапшырма бергенде эч качан жаман нерсе бербейт. Арам нерсе бербейт да. Жалаң, осознанный, жакшы алдыга жылган задачаны коет. Алдыга жылган задача неважно, сен кайсы состояниядасың азыр. То есть байсыңбы, кедейсиңби, азыр 5000 таап атасыңбы, бирөө 100 000 таап атасыңбы, неважно. Эмне? Важно, чтобы задача сенин ички дүйнөңдү, акылыңды өстүрө турган болот да. Кандай акыбалда болбосо дагы ошондо. Барыңарга ийгилик, өзүңөр тапшырма бергиле, өзүңөрдөн ошол тапшырманын аткарганын көргүлө, анан сөзсүз түрдө бүгүнкүдөн эртең көбүрөөк жакшы болосуңар. Эртеңгиден бир жумадан кийин андан да жакшы болосуңар да.